Uyku gelip болбой калды туугандар. Адиленадан келдим. Гаилер 500 штрафты салды. 5 saat убактым кетти. 5 saat. Баш ооруп кетти. Не беле болуп атат билбейм. Кече 4-күнү катуу текшерүү болду ночь. Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Кече жуда бир кызык окуялар болду, айтып берейин силерге. Видеону баштоодан мурда урматтуу мекендештер, Москва шаарында эгерде сиздерге жакшы таксапар керек болсо, Белез таксапар сунуштайбыз туугандар. Болгону 1%. Эгерде сиздер ал жактан электрондуу путевой салсаңыздар 1%, путевой салбасаңыздар 2% экен туугандар. 24 сутпай чечип аласыздар, мыкты 2407 сиздерге жооп берет. Жана ошондой эле Москва шаарына документиңиздер түгөп, Казакстан, Москва кирди чыкты маселеси керек болсо, анда биздин элдер аркылуу байланышыңыздар. Сиздерге сонун жол каалайбыз. В общем, туугандар, көзүмө байкатасыздарбы? Ой! Кече бир жакшы ниет кылып, четверг иш жакшы болот, ночь деп чыктым эле. 12ден кийин бир заказ алдым. Экинчи заказ Шереметова жеткизип, ана ал жактан Зеленоград жактан поселокко заказ алдым, коттедж жакка, через Зеленоград өтүп кетет. Жолдо баратсам, ошол Зеленоград жакта жакка жетпей ДПС туруптур. Толка таксилер tutат, толка такси. Анан кийин хорошо деп токтодум. Токтосом документтерди сурады, полный бердим, путевой лист бүт бардыгын. Ой, чарчап калдым мен. Анан тиги тормозду басканда аркада бир стол иштебей калыптыр. Байкоптум аны. Стол иштебей экен деди, 500 рубль сага штраф деди. Хорошо дедим. Анан штраф жазды. Клиентим бар болчу да. Кийин азыр сен документтериңди текшергенге жөнөттүк дежурный часка. Азыр сенин документтериңди текшерсең, сени кое берет. Турам жок. Кыйладан кийин келип, сен реестрге түшүп калыпсың, сен деген реестрде экенсиң дейт. Азыр сен алып келет отделениеге барап, ошол жерден дагы текшерүүлөр болот деди. Хорошо дедим, мейли. Клиентке айттым. Секин кете берет ошосун дедим. Секин такси жазып кетти ал. Анан дагы олтурмай да күтмөй. Тиги жанында напарниктерине тапшырып, алар мен токтогон гаилер кетти кайра. Тигилерге бардым, анан жанында тургандарга барсам, азыр келет, же өзүң барасың деди. Хорошо дедим. Реестрди туугандар, мен өзүмдүн реестримде бармы жокму текшергенде, сен реестрде жоксуң деп чыкканда, анан бая дагы өзүмө ишенбей текшердим. Реестрде бармы жокму депчи. Жок экенмин. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн реестриңизде барбы жокпусуз билгиңиз келсе, мен атайын ошол ссылкасын койгом да. Азыр могу комментарийге кирсеңиз, менин телеграм каналыма ссылка бар. Ошол жактан телеграм каналыма киресиз, катталасыз. Ошол жерде реестр деп текшер деп ссылка карасаңыз, өтөсүн арасаңыздар, ссылка коюп коем. Жана кантип текшерет, ошолордон бери коюп койгом туугандар. Чисто таза текшерилет ошол жактан. Анан тиги гаилер келип, мен реестрде жокмун го. Мына азыр да текшердим десем, ну ничего не страшно. Поедешь там, проверка туда-сюда деп койду. Ну ладно дедим. Күтөм. Ошол жерде эле мен убактым, бир 3 саат убактым кетип калды окшойт деп ойлоп койдум да. Анан кийин бир маалда келди. Кыйла убактан келип, аркама айдады ошол полицейскийлер. Аркасына айдадым, Адилена алып барды. Алып барсам, ал жакта да мигранттар отурат, тиркин. Кыргызиям, өзбекиям, тажикиям, бүт барды бары. Туугандар, мен анан барып отурам. Кагаз берди, отчет. Өзүң баягы өзүңүн колуң менен полный жаз деди. Баягы атын, кийим, кайда туугансың, канча жылкысың, тияк бияк. Сага бир баягы образец берет экен, ошол жерде карап толтуруп берет. То есть вопростор экен да, атың кийим, фамилияң кийим, кайсыл жерде регистрацияң турган, полный ошол жерде жаздым.
Анан ошол жерде мекендештерибиз дагы орусча билгендер дагы бар экен да арасындачы. Мен деле кыйратпайм, бирок Кудайга шүгүр билем да. Аларга да жардам бердим. Анан туугандар, мен айтайын деген максат баягы регистрацияңыздардагы адрести жаттап алыңыздарчы туугандар. Тиги регистрациясын дежурный участка берген, кайсы жерде жашайсың деген жерге жазарып айтат да. Анан ошойдон бериле, кайерде жашайсың, давай жаз мынага деди. Телефонда да жок, регистрация болгон жерим жок. Өзүм жашаган, баягы кээде жашаган жериңмен баягындай кичине совпадение деп түшүнөсүздөр туугандар, регистрация менен жашаган жерим чуть-чуть не совпадает. Туура келбей калат. Анан ошону жазып коеюн дейт да, болбой калат дедим. Ал жакта башка адрес, бул жакта башка адрес. Ошо регистрация адресин жазышың керек сен дедим. Десем жок да, сурап бербейсизби дейт. Анан барып дежурный участкадан сурадым. Нол регистрация кайерде болгон, баягы адресин унутуп калыптыр. Регистрациясын берип турбайсыңбы? Жазып алсын десем, как унутуп калат өзү жашаган жерде. Жазсын өзү, телефонун карасын деди. Телефонун карап таппай анан кийин дагы сурадым, берип туруңуз. Ушундай положено үчүнүңүз ушундай болот. Жакшыраак түшүнсөм анан берди. Жазды. Ошо регистрациясында адрестичи. Ошо айтайын дедим, ошо регистрацияңыздардагы адрести жаттап алыңыздар туугандар, жакшына болду. В общем, мен дагы толтурдум, полный толтурушту. Ол жерде бирөөсүнүн жолдон кармап келген штрафы бар деп, бирөөсү регистрация базада жок деп, бирөөсү регистр дейт келечи. Анан мен бардым, маягындай сыяга окшогон бир нерсени колуңа коюп, анан кийин отпечатка алып колдорум кара капкара болуп турат. Отпечатка тапшырдым, сөркө тартты. Все деди, кете бер деди. Анан мен сурадым. Мен реестрде бар экенминби дедим. Десем, какой реестр, идите домой деди. Все деп келе бердим. Мен ойлоп койдум, планды толтуруш үчүнбү, ушундай балким ушундай рейд жүрдүбү депчи. Шекеден таксистер тосуп атты. Ошентип жаман убактым кетип калды. Иш дагы өлдү да. Азыр эми бүгө келдим. Көзлөрүм бою калды. Ошол тоонда реестрде барсызбы жоксузбу текшерем десеңиздер, ошол мен комментарийга ссылка коем, ошол ссылка менен кирип өзүңүздөр текшерип алыңыздар туугандар, Телеграмга кирип барып болуңуздар туугандар, аман болуңуздар. Ошо бүгүн ушундай күндөр өттү менде. Москва шаарына мекендештер, силер үчүн мыкты стоматологияны сунуштайбыз. Тиш алуу, тиш салуу, дал ушундай брекет системасы, имплантация, протез салуу, тишке байланыштуу бүт кызматтарды аткарат. Доктор Курманбек кызматыңызда.